Башкармалык өздүк курамы. Түнкү рейд иш-чара өткөрүүгө даяр. Башкармалык башчысы майор Ташматов. Кезекти кайрадан арак ичип мас абалында урулга отурган айдоочулардын кылык жоруктарына беребиз. Өзүңүздөр көрүп турган мынабул автомашина жол коопсуздук кызматы тарабынан шектүү катары токтотулган. Кызматкерлер жаңылбаптыр. Унаанын айдоочусу спирт ичимдигин ичип алып, машина айдап баратканы белгилүү болду. Айдоочунун тартип сакчыларынан оңой кутулуп кетүүгө болгон айла амалынан эч кандай жыйынтык чыккан жок. Ал республикалык наркология борборуна жеткирилип, тиешелүү текшерүүдөн өткөрүлдү. Адаттагыдай эле айдоочунун мас экени расмий тастыкталган соң, тиешелүү айып кагазын толтуруп, унаасы айып короого киргизилди. 2026 жылдын 31 июль күнү болжол менен саат 11:20 чамасында кайгылуу кызмат өтөп жаткан учурда Даева Некса автоунаанын айдоочусу текшерген учурда спирт ичимдигин ичип алып жана айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкарып жүргөндүгү аныкталып, айып короого киргизилип, тийиштүү протоколдор түзүлдү. Өткөн дем алыш күндөрү мас абалында унаа башкарып, жол коопсуздук кызматкеринин кылтагына түшкөн айдоочулар аз-аздан болду. Өзүңүздөр көрүп турган мынабул автоунаа Дордой көчөлөрүнүн кесилишинен токтотулган. Айдоочу спирт ичимдигин ичип алып, эч нерсе болбогондой унаасын башкарып бараткан. Кармалган жаранга мыйзамдын талаптарына ылайык чара көрүлдү. Бирок Борбор калаанын көчөлөрүндө мас айдоочулардын бирин-экин ушундай тартип бузуп жатканы чоң көйгөй жаратууда. Протокол толтуруп, айып салуу олуттуу деле жыйынтык бербей жаткандай. Андыктан унаа башкарууда спирт ичимдигин пайдаланган жарандарга жоопкерчиликти дагы да күчөтүү зарылдыгы жаралууда. Акыркы 2 сутка ичинде жол эрежесин одоно бузган 7000ге жакын окуя катталган. Андыктан жол кыймылынын көзөмөлдө башкы башкармалыгы рейдтин иш-чаралары мындан арыда уланарын эскертип, айдоочуларды жол эрежелерин так сактоого чакырат. Акыркы учурларда мас болуп алып урулга отурбастан, айдоочулардын арасында баңгизат колдонгондор да четтен чыгууда. Маңзат колдонуп машина айдагандардын көбөйгөндүгүн акыркы кездеги рейдтин жыйынтыктары да далилдеп турат. Кезектеги унаа Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринен шектүү катары токтотулган. Кайгыл милициясынын кызматкерлери текшерүүгө алган учурда айдоочу бул жоругун өзү дагы мойнуна алып, окуянын чоо жайын айтып берди. Вчера ушу бүт болгон. Жок, чеккенсиңби? Чеккенсиң да? Вот да. Эмне чектиң мен? Чакан. Гашиш да? Марихуана. 2026 жылдын 2 августунда саат 12 чамасында Ауыл көчөсүнөн, Дордой жакта Ауыл көчөсүнөн Honda Step үлгүсүндө айдаган жаранды наркологиялык заттар колдонгон үчүн шектүү деп кармаганбыз. Кармаган үчүн наркологиядан азыр наркотикалык заттар колдонду деп бизге кортундусун чыгарып берди. Азыр жаранды бул жактан алып кетебиз штрафстанкага. Айдоочуну республикалык наркология борборуна алып келип, текшерүү башталганда мойнуна алды. Бирок бардык эреже тартиптер мыйзам чегинде аткарылып, унаа ээсинен мас жана чегип алган экени расмий тастыкталган соң, ага укук бузуулар жөнүндө протокол түзүлдү. Ал эми унаасы айып короо жайына киргизилди. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Түндүк темир жол бажысынын кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында Таиланд падышалыгынан Кыргыз Республикасына почталык жөнөтмөлөр аркылуу өзгөчө ири өлчөмдөгү каннабис тобундагы баңгизаттарды ташуу каналын уюштурган кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. 2026 жылдын 10 июлунда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын жана Түндүк темир жол бажы кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн атайын операциянын жүрүшүндө Бишкек шаарындагы почта бөлүмдөрүнөн баңгизаттарды алып чыгып бара жаткан жеринен шектүүлөр кармалышты. Кармалгандардан алынган Таиландтан жөнөтүлгөн марихуана баңгизатынын жалпы салмагы 7 кг 560 граммды түздү. Көмүскө базардагы баңгизаттын баасы 400 000 АКШ доллардан ашат. Тергөөнүн жүрүшүндө аталган баңгизаттарды
Казакстан Республикасына мыйзамсыз алып өтүүгө даярдап жатышканы аныкталды. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинде каралган кылмыштын белгилери боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды жана мыйзамсыз каналдарды аныктоого багытталган ыкчам тергөө иш-чаралары улантылууда. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы жашыруун баңгизат лабораториясынын ишмердүүлүгүнө бөгөт койду. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери өзгөчө ири өлчөмдө кара курай тобундагы баңгизаттарды мыйзамсыз даярдоо жана ташуу менен алектенген кылмыштуу топтун мыйзамсыз ишмердүүлүгүнө бөгөт коюшту. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Ысык Көл облусунун Төп районунун аймагынан кара курай тобундагы баңгизаттарды даярдоочу жашыруун лабораторияны аныкташкан. Бишкек шаарында өспүрүм түн аталышындагы алдын алуу иш-чарасы уланууда. Милиция ата-энелерди жайкы каникул учурунда балдарын көзөмөлдөөнү күчөтүүгө чакырат. Жайкы каникул башталгандан бери Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын райондук башкармалыктарынын жашы жетелектер менен иштөө инспекторлору тарабынан өспүрүм түн аталышындагы алдын алуу иш-чаралары туруктуу негизде өткөрүлүүдө. Иш-чаранын негизги максаты жашы жетелектердин кароосуз калуусунун, укук бузууларынын алдын алуу жана алардын түнкү убактагы коопсуздугун камсыз кылуу. Өткөн демалыш күндөрү өткөрүлгөн кезектеги рейдтик иш-чаралардын жүрүшүндө саат 23:00дөн кийин ата-энесинин же мыйзамдуу өкүлдөрдүн коштоосусуз коомдук жайларда жүргөн 62 жашы жетелек өспүрүм ички иштер органдарынын аймактык бөлүмдөрүнө жеткирилди. Өткөрүлгөн иштердин жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 74 беренесине ылайык ата-энелерге жана мыйзамдуу өкүлдөргө карата 29 протокол түзүлдү. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 83 беренеси боюнча 8 протокол түзүлдү. 5 жашы жетелек өспүрүм адистештирилген мекемеге жайгаштырылды. 4 жашы жетелек өспүрүм Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин укук бузуулардын алдын алуу борборуна жеткирилди. 16 өспүрүм профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин ата-энелерине өткөрүлүп берилди. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы эскертет. Балдардын ден соолугуна, дене түзүлүшүнө, интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адеп ахлактык өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө мыйзамына ылайык ата-энелер жана мыйзамдуу өкүлдөр жашы жетелек балдардын коопсуздугун камсыз кылууга, аларды тарбиялоого, тийиштүү көзөмөлдөөгө жана алардын укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого милдеттүү. Ошондой эле балдардын түнкү убакта чоңдордун коштоосусуз коомдук жайларда жүрүшүнө жол бербөөгө тийиш. Урматтуу ата-энелер, жайкы каникул учурунда балдарыңыздардын кайсы жерде жүргөнүнө өзгөчө көңүл буруп, алардын бош убактысын көзөмөлдөңүздөр жана түнкү мезгилде кароосуз калтырбаңыздар. Балдардын коопсуздугун камсыз кылуу жана ар кандай жагымсыз окуялардын алдын алуу биринчи кезекте ата-эненин жоопкерчилигине, көңүл буруусуна жана камкордугуна байланыштуу. Жаңы салынган асфальтка ыраазы болуш керек. Урматтуу айдоочулар, урматтуу туугандар, Бишкек шаарындагы жаңы салынган асфальтка кирип автоунааштык кылып жарышкан айдоочулардын бири Чолпон Ата шаарынан табылды. Азыркы учурда экинчи автоунаасы Бишкек шаарынан табылып, Бишкек шаарында айып короого кирет. Тиешелүү жазаларын көрүүдө. Мындан сырткары, урматтуу айдоочулар, мен сиздерге көрсөткүм келип атат. Жол кыймыл эрежелерин одоно бузуп, кырсыкка кабылган автоунаалардын бири мына. Тилекке каршы ушунча автоунаа азыр айып короодо турат. Ар кандай себептер менен айып короого кирилген. Урматтуу айдоочулар, кээ бир учурда тилекке каршы өлүм менен да же оор жаракат менен аяктап атат. Ошондуктан баарыңыздарды жол кыймыл эрежесин так сактоого чакырабыз.